Өзүңө болгон ишенимди каяктан алса болот? Дүкөндөн таппайсың, кийим кылып кийип ала албайсың, жей албайсың, акчага ала албайсың, же колуң менен жасай албайсың. Аны куруу гана мүмкүн. Жыйырма 25 жашым эсимде. Элден оттон корккондой коркчу элем. 29 жашымда спикерлик карьерамды баштадым. Мага бир адам айткан: "Дос, сен өзүңө болгон ишенимди оңдобосоң болбойт" деп. Ошол себептен барып костюм сатып алдым. Абал жакшырган жок. Машина алдым, өзгөргөн жок. Ишенимди эч жактан таппайсың. Ал өзүң менен ичиңден иштөө, окуу, үйрөнүү, кылып көрүү, буга чейин кылып көрбөгөн иштерди кылуу. Өзүңө болгон ишеним оңой болбогон иштерди улам кайталап, оңой болгонго чейин жеткирүүдөн улам пайда болот. Ошол эрдик сенин жаңы образыңды жаратат. Адамды эр мүнөз деп, эр мүнөздүн кийимин кийип алган үчүн айтпайт. Башкалар кыла албаган, корккон ишти аткарган үчүн айтат. Өзүңө ишенимди көбөйтүү үчүн азыркы видеону көрүп койсоң, эч нерсе өзгөрбөйт. Гипнозго бар, өзгөрбөйт. Жалгыз эле жолу кечегиден көбүрөөк кылуу. Ар ким ар кандай айтат: туура тамактан, же муну кыл, же тигини кыл деп. Аны эч жактан таппайсың. Радиодо жок, YouTube'да жок, тренингде жок. Издей берсең, үйрөнгөндөрдүн баарын жашооңо колдонуп баштабасаң, өзүңдү жамансыз бересиң. Ал булактардан жетүү жолун гана табасың. Ага чейин басып жетүү бирок сенде калат. Баарын өзгөртө турган сенин кыймылың, ташталган кадамдарың, адамдар менен болгон мамилең. Сен тааныбаган адамдар менен түзүлгөн мамиле ишенимди жогорулатат. Сөзүңдү даярдап алып, барып таанышуунун ордуна коркуп титиреп отура берсең, өзүңдү талкалайсың. Өзүңө болгон ишеним ошол иштерди коркпой калганга чейин кайталап аткаруу, ичиңдеги сапаттарды өнүктүрүү. Ошол жактан гана табасың өзүңө болгон ишенимди. Которгон жана үн коштогон аксакал.